Bismillahi, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу бир туугандар, Аллах Тааладан жардам сурап, Муаллиму Сани китебин окууну улантабыз. Келип токтогон жерибиз китебибиздеги идгам, иqlab аттуу темалар. Бул темалар негизинен тажвид илимине байланыштуу. Ошондуктан азыр тажвид илимине кирип, кээ бир пайдаларды алабыз. Билиңиздер, тажвид илиминде сүкүндүү нун жана танвинге байланыштуу 4 эреже бар. Алар: изхар, идгам, иqlab, ихфа. Муаллиму Сани китебинде идгам жана иqlab экөөнү алып келген. А биз болсо мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, төртөн тең эскеребиз. Бисмилла. Биринчи изхар. Изхар деген ачык окуу. Кыргызчасы изхар ачыктоо. Эрежеси: эгер сүкүндүү нун же танвинден кийин изхар тамгаларынын бири келсе, анда ал экөө, тактап айтканда, сүкүндүү нун менен танвин ачык, айкын, кадимкидей окулат. Изхар тамгалары булар: хамза, ха, айн, ха, гайн, ха. Мына сүкүндүү нун же танвинден кийин ушул 6 тамганын бири келсе, анда сүкүндүү нун менен танвин ачык, айкын окулат. Мисалы: ман амана. Ман деп кадимкидей эле окулат. Бул сүкүндүү нундун мисалы. Танвиндики гасиқин иза. Кадимкидей ачык. Ан'амта. Сөздүн ортосунда да болушу мүмкүн. Ан'амта. Мин хауфин. Мин хауфин. Демек, изхар бул кадимки деген сөз, туугандар. Мындан алдын кандай үйрөнүп келсеңиздер, ошондой эле деген сөз. Идгам. Идгам, эгер сүкүндүү нун же танвинден кийин идгам тамгаларынын бири келсе, анда ал экөө ошо идгам тамгаларына киргизилип окулат. Сүкүндүү нун менен танвин ошо идгам тамгаларына киргизилип кетет. Идгам деген киргизүү. Идгам тамгалары да 6. Ярмалун деген сөздүн ичиндеги топтолгон 6 тамга. Я, ро, мим, лам, нун, вау тамгалары. Китебибизде берилген сөздөрдү мына ушул жердин мисалына жаздык. Окуйбуз. Мин масад. Сүкүндүү нунду мимге киргизебиз. Мим масад. Лан ну'мина. Сүкүндүү нунду кийинки нунга киргизебиз. Лан ну'мина. Мин валийин. Сүкүндүү нунду вауга киргизебиз. Ми валийин. Ман я'мал. Сүкүндүү нунду яга киргизебиз. Ман я'мал. Ман лам. Сүкүндүү нунду ламга киргизебиз. Маллам. Мин роббихим. Сүкүндүү нунду рого киргизебиз. Мир роббихим. Худан мин. Танвинди мимге киргизебиз. Худан мин. Танвинди дегенде, туугандар, танвиндин акыркысы, танвиндин акырында чыккан нунду ошону мимге алмаштырып киргизебиз да. Худам деп. Худам мин. Шай'ан нукрон. Танвиндин нунга киргизебиз. Шай'ан нукро. Илахун вахидун. Танвин илахун деген танвинин вауга киргизебиз. Илахун вахид. Хойрон яроху. Хойрон деген танвинин яга киргизебиз. Хойрон ярох. Гафурун рахим. Гафурун деген танвинин рого киргизебиз. Гафурур рахим. Идгамга тиешелүү эки нерсе айта кетели. Сиздер жазып алыңыздар. Биз алар жазганга
орун болгон жок бул жерде. Сөздөрү узарып кетет. Биринчиден, сүкүн нун менен танвинден кийин келген идгам тамгаларына таштит коюлат туугандар, белгиси. Мим масад лан ну'мина сыяктуу. Бирок вау менен яга коюлбайт. Миввали май я'мал сыяктуу. Вау я тамгаларына идгам кылынса аларга таштит коюлбайт экөөнү, калган төртөөнү таштит коюлат. Бул белгиси. Биринчиден болду. Экинчиден, идгам тамгаларын экиге бөлөбүз. Ярмалун деген 6 тамганы экиге бөлөбүз. Лам менен ронун өзүнчө өкүмү бар, калган янму деген 4 тамганын өзүнчө өкүмү бар. Лам менен ро гуннасыз окулат туугандар. Гунна деген мурундан чыккан үн. Мурунду кошпойбуз буларды окуп жатканда. Мисалы, ман лам деген сөздө маллам деп мурун кошпойбуз. Мир роббихимде дагы мир деп мурунду кошпойбуз. Түшүнүктүү туугандар. Калган төртөөндө мурун кошулат, гунна кошулат. Мисалы, мим масад элемес, бир аз кармайбыз. Мим масад. Май я'малда дагы май я'мал деп эле койбостон май я'мал деп мурундан кошобуз. Бул эки пайданы сөзсүз билиңиздер. Үчүнчүдөн, иклап. Эгер сүкүн нун менен танвинден кийин иклап тамгасы келсе, тамгасы бирөө эле, ба тамгасы. Иклап тамгасы келсе, анда сүкүн нун менен танвин сүкүндүү мимге алмашылып гунна менен окулат. Мисалы, мин ба'ди деп турат, биз сүкүндүү мим кылабыз. Мин ба'ди деп. Самиун басир. Танвинден ба келди, демек танвинди сүкүндүү мим кылабыз. Самиун басир. Гунна деген кошобуз туугандар, сөзсүз. Мим деп бир аз кармайбыз. Самиун деп бир аз мурундан чыгарган үн менен чогуу кармайбыз, ошо гунна болот. Акыркысы ихфа. Ихфа изхардын тескериси. Изхар ачыктоо болсо, ихфа жашыруу. Мына ушу үчөөнөн калган 15 тамга туугандар, ихфа тамгалары. Эгер сүкүн нун же танвинден ихфа тамгаларынын бири келсе, анда ал экөө сүкүн нун менен танвин жашырылып гунна менен окулат. Жашырылып н эмес ың болуп жашырылат. Мисалы, мин шарри деп турат. Сүкүндүү нунду эми жашырышыбыз керек. Кантип жашырабыз? Мин шарри яуман сакила. Эми яуман дегендеги танвини жашырыш керек. Кантип жашырабыз? Яуман сакила. Кийинки кыска темабыз бул лафзул жалаланын окулушу. Аллах сөзүн окулушу. Аллах сөзүн араб тилинде лафзул жалала дейбиз. Лафзул жалаланын окулушу. Билиңиздер туугандар, Аллах сөзүнүн ламы кээде ичке, кээде жоон окулат. Мисалы, бисмиллахи дегенде ичке окуп жүрөбүз, турабы туугандар? Бисмиллах деген жокпуз, бисмилла деп атабыз. Кээ бир жерде десе жоон окуйбуз. Иза жаа насруллахи деп, насруллахи дебестен насруллах деп жоон окуйбуз. Мына ушунун эрежесин бүгүн иншаллах үйрөнөбүз. Эгер Аллах сөзүнөн алдын доммалуу же фатхалуу тамга келсе, Аллах сөзүнүн ламын жоон окуйбуз. Ал эми касралуу тамга келсе, ичке окуйбуз. Жөп жөнөкөй гана эреже. Абдуллахи мисалдарын окуйбуз. Булар китепте да берилген. Абдуллахи Аллахтын алдында дал тамгасы доммалуу, эми Аллах сөзүн жоон окуйбуз. Абдулла дебейбиз, Абдуллахи. Бул жерде бардыгы домма менен окуйбуз. Убайдуллахи, Фадлуллахи, Файдуллахи, Хайруллахи, Насруллахи, Рахматуллахи, Зинатуллахи, Ни'матуллахи, Иззатуллахи, Лутфуллахи, Лутфуллахи, Инаятуллахи, Хидаятуллахи, Атиятуллахи. Акыркысын калтырып туруңуздар. Мына домма менен түшүндүңүздөр. Фатха деле ушуга окшогон туугандар. Бардыгын фатха кылып да окуп көрүңүздөр. Абдаллахи,
убайдаллохи, фадлаллохи. Жана башка бардыгын окуп көрүңүздөр. Ал эми акыркы жазганыбыз бул касрага мисал жазганбыз. Рахматиллахи. Алдыңкы Аллах сөзүнүн алдыңкы та марбута касралуу болду. Демек Аллах сөзүнүн ламын ичке окушубуз керек. Рахматилло эмес, не? Рахматиллахи. Сиздер түшүнүңүздөр деп ойлойм, урматтуу туугандар. Өтүлгөн сабактарды кайталаңыздар. Бүгүнкү сабактар тажвид илимине байланыштуу өтө зарыл эрежелер. Азыр болсо ушул жерден токтойбуз. Валлаху а'лам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.